Салам, мен атым Гапар. Жашооңуз кызыксыздай сезилип, кимдир бирөөнүн жашоосунда жашаганды кыялданып көрдүңүз беле? Мен андай жашап да көргөм. Жана өтө кызык болгон. Эмесе угуп көрүңүздөр. Мен баары жетиштүү интеллигент үй бүлөдө төрөлгөм. Атам убагында пианист, азыр бизнесмен. Апам да убагында балерина болгондуктан алардын кандай болуп таанышкандарын айтпасам деле түшүнүктүү болду да. Алар мени бала кезде эле өтө катуу тартипке тарбиялап келишкен. Кумга жолобо, ал жак кир, площадка көпкө ойнобо, ал жакта балдар көп, жеке менчик мектепке окуйм. Ал жакта мугалимдер сабагыңа эле эмес, түз отурушуңа да көз салат. Менден эмнени талап кылышса, ошонун баарын аткарчумун. Сырткы келбетимден баштап, сүйлөө манерема чейин. Үйдүн жасалгасы пол, стена, хандардын стилинде заказ менен жээгине алтын жалатылып жасалган диван, аппак болуп өз эле үйдөгү атмосфераны айтып туруучу. Үй көбүнчө жаңы салынган музейге окшоп, эч кандай уют жок болчу. Үйүбүздө үй кызматкерлери кызмат кылып, апам аларды көп жумшачу. Мен чоңойгон сайын эрежелер да көбөйө баштады. Атам айтмакчы, меш теши үчүн мага репетиторду жалдап коюшкан. Алардын оюнча башта канча билим болсо, келечек ошончо кең болот. Анысы деле туура дечи. Бирок мен канчалык маалымат алган сайын ошончолук унуткум келчү. Мен өтө катаал рамкада калгандай сезчүмүн. Алар мени каалагандай кыйнашчу. Апам кымбат нерселерди сүйгөндүктөнбү, менин туулган күнүмдө оркестр жалдачу. Мен болсо өздүк майрамымды көңүлсүз, туугандарымдын арасында өткөрчүмүн. Унутуп да бара жаткан турбаймынбы? Биздин үйдө катаал эрежелерден тышкары бири-бирибизге сүйүүбүздү айта алчу эмеспиз. Болгону майрамдарда туугандарыбыз мени кучактап эле коюшчу. Мен болсо баары досум Джониникиндей жөнөкөй болушун каалачумун. Алар көп балалуу, орто турган үй бүлө болгону менен ынтымактуу болушчу. Алар тамашалашып, көңүлдүү болушкандыктан мен алардыкына барганды жакшы көрчүмүн. Бир жылдар үйдөн зерикпеш үчүн алардыкынан жаңы жылды тосууга да баргам. Бирок апам үй бүлөлүк майрамды башка жактан тосууга уруксаат бербегендиктен кечирим сурап үйгө келүүгө аргасыз болгон. Мен мынчалык катуулуктан чарчап, түн ортосунда жашоомдун толук өзгөрүшүн тилеп жатып уктап калдым. Чынын айтсам, мен сыйкырга ишенбейм, бирок менде болгон окуяны кандай түшүнсө болот. Январь айы болчу. Достор менен шаар четине чыгып, коньки тебебиз деп сүйлөшкөнбүз. Күн ачык, аба салкын болуп, абдан сонун эле. Балдар менен абдан сонун ойнодук. Чарчаганымдан бир аз өзүнчө болоюн деп кофе сэндвич алып, жакында эле ачылган паркка келдим. Бактардын баары аппак кийинип, сүрөтчү скульптордун муздан мультфильмдин каармандарын жасап жаткандыктан алардын жасаганын карап отуруш өзүнчө эле керемет. Телефонго бир топ сүрөттөрдү тартып алдым да, акырына чейин көрүү үчүн скамейкага отура кеттим. Менин жаныма маска жана коргоонуучу шлем кийген бир бала отуруп калды. Ага маани бербестен телефонду чукугулап отура бердим. Ал эңкейип, чечилип кеткен боосун байламак болду. Ошол учурда энтигип алган бир кыз экөөбүздүн ортобузга отура калып, менин кофемден ичти да туруп бара жатып, "Эй жалко, мен астыдамын" деп чуркап жөнөдү. Эч нерсе түшүнбөй аны жалдырап карап турсам, артымдан "Өзүң жалкоосуң" деген үн чыкты. Үн чыккан жака бурулуп карап алып, бири-бирибиз менен сүзүшө кетип, жерге кулап түштүк да алайып карашып калдык. Мен өзүмдү күзгүдөн көргөндөй болдум. "Сен кимсиң?" деп кыйкырсам, ал да мага "Өзүң кимсиң?" деп кыйкырды. Биз күзгүдөн өзүбүздү карап тургандай баары окшош. Мурдубуз, оозубуз, көзүбүз, чачыбыздын түзү да жада калса үнүбүз да. Мунун түш эмес экенин ишенбей турдум. Мен чын эле өзүмдү көрүп турдум. Оозубуз ачылган бойдон көзүбүздү бири-бирибизден албай, жерден туруп күбүндүк да жакындай баштадык. Колумду сунуп "Гапар" дедим. Ал да колун берип "Жапар" деди. Булукмуш эле. Биз бири-бирибиздин клонубуздай эле окшош элек. Күндө эле көчөдөн клонуңду кезиктирбейсиң да. Ошондуктан менин башымда толтура суроолор жаралып жатты. Көпкө чейин өзүбүзгө келе албай жатып, бир топко турдук да анан сүйлөштүк. Телефондорубузду алмаштык да шаардан, кафеден жолугалы деп сүйлөштүк. Мен бул жөнүндө эч кимге айткан жокмун. Биринчи өзүм билгим келди. Жалпылап айтканда, Жапардын жашоосу меникинен башкача экен. Ата-энеси ким экенин, кайсы жерден экенин билбейт экен. Өзү болсо 5 баласы жана кыздары бар үй бүлөдө өсүптүр. Менин кофемди ичкен кыздардын бирөөсү экен. Жапар акчанын жетишсиздиги эмне экенин, каалаган нерсеңди сатып ала албай калуу кандай экенин, акыркы нерсеңди туугандар менен бөлүшүүнү билет экен. Мунун баары мага жат эле. Анткени мен эч нерсеге муктаж болбой чоңойдум. Жана аны Жапарга жолуккандан кийин түшүнүп жаттым. Биз бири-бирибизге эмнеге мынча окшош экенибизди түшүнгөн жокпуз. Бирок менин башыма бир ой келди да, ыңгайлуу учурдан пайдаланып көрмөк болдум. Жапарга ордубузду алмаштырууну сунуштадым. Мен эркин, жөнөкөй жашоону кааласам, Жапар акчалуу жашоого кызыкты. Өзүбүз жөнүндө кыскача айтып, бир жумадан кийин парктан жолукмак болуп үйлөрүбүзгө кеттик. Мен бай эмес райондогу анча чоң эмес үйдүн эшигин кактым.
Үйгө кирип даамдуу тамактын жытын сездим. Көзүм менен кимдин ким экенин, ата-энем кайда отурганын байкадым. Айтылган карта менен бөлмөмө кирип, кийимдеримди жыйнаштырып, стенадагы Жапардын сүрөттөрүн карап турдум. Андан Жапардын жашоосун бүт көрсө болот. Булардын ынтымактуу экенин байкадым. "Жапар, тамакка" деп кыйкырды бирөө. Кечки тамакка картошка, балык жана салат экен. Тоогумдуу жана жөнөкөй. Өзүмдүн порциямды тарелкага салдым да бычак сурадым. Баары мени жинди немедей карап калышты. "Кандай бычак?" деп Жапардын апасы сурады. Айланамды карасам, баары кол менен жеп жатканын көрдүм да, башымды жерге салган бойдон унчукпай жей баштадым. Тамактанып бүткөндөн кийин рахматымды айтып, бөлмөмө жөнөмөй болдум. Дагы мени жинди немедей карап калышты. "Идиштердичи?" деп сурады менин кофемди уурдаган кыз. "Буга эмне болду?" деп ойлоно түштүм. "Бүгүн сенин кезегиң идиштерди жууганга" деди. Баары орундарынан жапыра туруп кетип калышты да, мен кир идиштер менен жалгыз калдым. Аларды кантип жууп, кайда жыйнаарымды да билбей турдум. Денемди майда калтырак басып чыкты. Акыры ойлонуп жазагансыдым. "Жакшы эле болду го? Жанагы кыз келип баары жайындабы?" деп сурады. "Ооба" дегендей башымды ийкедим. 5 мүнөттөн соң эшиктен күтөөрүн айтты да чыгып кетти. Эмнеге экенин кызыгып, анын жанына келдим. Экөөбүз үйдүн арткы жагына чыктык. Ал мага тамеки сунду. Кайда жүргөнүмдү, эмне кылганымды сурап жатып байкоосуздан "Жапар кайда?" деп сурады. Эмне кылаарымды билбей, өзүм эле экенимди айтып актанып баштадым. "Ал тамеки тартпайт. Сенин бүгүнкү кылыктарыңды байкаган жок дейсиңби? Башкалар байкабаса да, мен билем. Ал экөөбүз жакынбыз" деди. Калп айтууга мүмкүн болбогондуктан чынымды айттым. Назира кыскача айтканда, биздин эксперименталдык сырыбызды жашырууга жана жардам берүүгө сөз берди. Жеңилдей түштүм. Нас мага үйдөгүлөрдүн ар бири жөнүндө, үйдөгү шарттар тууралуу толук айтып берди. Жапар үчөөбүз кээде жолугуп, жаңылыктар менен бөлүшүп калуучубуз. А менин үйгө кайткым жок. Жаңы жашоо мага жага баштады. Сиздер ишенбесеңиздер керек, бирок биз ошентип 2 ай жашадык. Мени менен дайыма репетиторлор көп убакыт болгондуктан, ата-энем мени жаңы экенимди байкашкан жок. Жапар акылдуу жана билимге умтулган бала экен. Бул аралыкта ал менин окуумдан жетишип, апам менен театрларга барып, вилка бычак колдонгонду үйрөнүп, атам менен бат тил табышып кетти. А мен болсо атам менен эмне темада сүйлөштү да билчү эмесмин. Бул учурда мен көп адамдардын арасында эч кандай чектөө, шарт, акылмандык жок жашоодо жыргап жаттым. Мага акча эле жетишпей жатты. Дагы 2 ай убакыт өттү. Мен мындай шартка толугу менен көндүм. Апамдын туулган күнү жакындап калды. Чынын айтсам, Жапар экөөбүздүн айырмабызды сезбеген ата-энеме таарына да түшүп жаттым. Канчалык окшош болсок да, алар кичине болсо да эч нерсе сезишкен жокпу? Апамды куттуктап, аларды көргүм келип кетти. Жыл сайын мен апамдын сүйгөн пионун таң эрте сатып алып, бетинен өөп, кучактап куттуктачумун. Бул жолу да ошондой кылгым келди. Жолугушууга Жапарды чакырсам келди. Бирок апамды мендей кылып куттуктап койгонун айтты. Көрсө ал тууралуу атам эскертиптир. Ошол учурда кызганыч анан ооруну сездим. Мунун эгоисттикке жатаарын да түшүнөм. Бирок мынчалык тереңдеп кетээрин билбептирмин. Ошентсе да, Жапар менен бүгүн орун алмаша тууралуу деп сурадым. Үйгө келип ата-энемди, бөлмөмдү, үй кызматкерлерин кандай сагынганымды түшүндүм. Ата-энем тамактанууга отуруп жатышыптыр. Аябай кучактап өөп алсам таң кала түшүштү. Андан соң атам бизнес жөнүндө сөз баштады. Ал менин окуудагы ийгиликтериме ыраазы экенин, эгер ушундай боло берсе, эмдиги жылы жумушка алаарын айтты. Менин бактыма чек жок эле. Атам мага ишенип, чындап иш тапшырган жатабы? Үйдөн эч кандай кетким келбей турганын түшүндүм. Бул кечти эң сонун өткөрдүм. Мурда мындай болчу эмес. Жатар алдында Жапар чалып, орун алмашыбыз керектигин айтты. Мен жок дедим. Ал мындай болбостугун. Баары сен айткандай болуш керекпи? Бул туура эмес. Сен каалаганыңды кылып жүрө бер. А мен сен айткандарыңды гана кылышым керек экен да, деди жинденген ал. Бирок мен болбой, бүттү баары дедим. Жарым сааттан кийин эшик такылдап, апам өзүм ачам деп эшикти ачты да обморокко жыгылды. Жапар келиптир. Бөлмөсүнөн чыга калган атам да эсин жоготту. Алар эмне болуп жатканын түшүнүшкөн жок. Мен үйүмдөн чыгып кет деп кыйкырып Жапарга чуркап бардым. Сенин үйүңбү? Ата-энеңден да, үйүңдөн да жүрөгүң айланчу эле го, Гапар, деди тиштенип. Эсине келген апамды кучактап, атам да полдо турду. Алардан уялганымдан аргамды таппай турдум. Акыры болгон чындыкты айтып бердим. Кылган кылыгым үчүн алардан да, Жапардан да кечирим сурадым. Ошол учурда Нас келип калды. Учурашкандан кийин биздин тамактанууга күтүп жатканын айтты. Жапар кетүүгө камынды. Мен аны токтоттум да, апа, менин кылгандарымды кечирип койгула. Бирок ушул аралыкта үй бүлөнү эч ким алмаштыра албастыгын түшүндүм. Жапар экөөбүздүн окшоштугубуз, жолукканыбыз чанда кездешүү үчүн нерсе. Бирок мен анын үй бүлөсү менен таанышып, достошуп да калдым. Эми сиздер менен тааныштырганга уруксаат бериңиздер. Жапардын үйүндөгүлөрдүн баарын биздин үйгө чакырып, коноктоп,
окуябызды айтып берип көп көкүлдүк. Бул мага чоң сабак болду. Эми башка менен орун алмашпайм. Анткени колубузда турганды барктай билишибиз керек. Эгер окуя жакса, лайк басып, каналга жазылыңыздар.